укук боюнча караганда. Ал соттун аялы өзүнүн укугун аябай жакшы коргойт. Анын укугу укук экен да, а менин укугум кайда калды? Карапайым элдин укугу кайда калды? Жакында эле бизге Чолпон айайым кайрылып, жылдап иштеп сатып алган жериме кызыл китепти ала албай жатам деп даттанган. Чолпон ай жалгыз эле эмес. Бул Ак Ордо 3тө турган 60 түтүндүн көйгөйү. Бул жерлердин мурунку ээси Улан Темиров аттуу ишкер элге бөлүп сатып, кийин документтер иретке келет деп обада берген. Бирок 2019-жылы жер толугу менен Ысык Көл облустук сотунун судьясынын жубайы Света Абдрахмановага өтүп кеткен. Азыр Темиров менен Абдрахманованын ортосундагы келишпестиктер үчүн Ак Ордо 3түн тургундары жерине, үйлөрүнө тийиштүү документтерди ала албай жүрүшөт. Биздин видео чыккандан кийин милиция, УКМК кызматкерлери ишке киришип, териштирип башташты. Укук коргоо органдарынын реакциясы бизди кубантты, эми маселе чечилет деген үмүттөбүз. А биз албетте бул окуяга көз салып турабыз, ошон үчүн каналыбызга катталганды унутпаңыз. Мындан тышкары, сомодон карыз алып бере албай жанымды кыйганы даяр болгом деп айтып берген каарман тууралуу видео чыгардык. Аябай кыйналып кеттим да. Анан эмне кылам деп ойлондум, көпкө чейин ойлонуп анан кечинде чыктым, бычакты көтөрүп алып чыктым, ушундан көрө өлөйүнчү депчи. Сомо бул латвиялык мультимиллионердин онлайн насыя берген бизнес империясынын бир бөлүгү. Булар кыргызстандыктарга олчойгон пайыздар менен насыя берип, төлөй албай калгандарды кара тизмеге киргизип, башка кредит ала албагандай кылып коюшат. Үстөк пайызы 600%га жетет. Биз бул компания тууралуу 2 ийлүктөө чыгарып, мыйзамсыз иштерин ачыктаганбыз. Буга карабай, Сомонун көзөмөлдөгөн органдар бул компанияны же жаба албай, же анын ишин мыйзамга ылайык келтире албай жатышат. Биз бул маселени дагы көзөмөлдөп, Сомодон жабыр тарткандардын көйгөйлөрүн чагылдырып турмакчыбыз. Мындан башка көптөгөн мисалдар бар. Кесиптештерибиз Ыдырыс Исаков, Улукбек Карбек уулу, Азаттык, Политклиника, Булак жана башкалар коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерелеп, такай элге көрсөтүп, коомдогу көйгөйлөрдү бийликке жеткизип турушат. Муну жарандык көзөмөл дейт. Жарандык көзөмөлдү ким жактырбайт? Албетте, ишти билбеген чиновниктер, уру, коррупционерлер. Анткени кыңыр ишим ачыкталып калса уят болом. Түрмөгө отургузуп коюшат, кустурушат деп коркушат. Учурда депутаттар так ушул жарандык көзөмөл менен күрөшүп, эки чуулуу мыйзамды карап отурушат. НКО мыйзамын демилгелеп жаткан депутаттар кимдер? Алар журналисттерден эмнеге өч алгысы келишет? Батышты жамандап өздөрү эмнеге батышты эңсешет? Атым Арген, азыр кенен талдап берем. Учурда НКО тууралуу мыйзамды 32 депутат демилгелеп жатканын Жогорку Кеңештин сайтында көрүүгө болот. Биз аларды анализдеп, бир нече топко бөлдүк. Биринчиси журналисттерден өч алгысы келгендер. Райым Миллион камалат дегенден бери 3 жыл өттү. Райым Матраимов камалбай эле таасири тескерисинче өсүп бараткандай сезилет. Эске сала кетейин, Райым Матраимов бажадагы ири коррупция тууралуу журналисттик иликтөөлөрдүн каарманы. Анын схемалары аркылуу 700 миллион доллар Кыргызстандан чыгарылып кеткени тууралуу журналисттер айтып беришкен. Бул журналисттер далилдеген гана сумма, чынында мындан дагы көп болушу мүмкүн. Райым Матраимов коррупционер, бул соттун чечими. Андан тышкары Матраимов күнөөнү өз мойнуна алган. Мунун баары Али Тактокунов, Азаттык, Клоп жана башка журналисттердин иликтөөлөрүнүн жыйынтыгы. Бирок Матраимовдор реабилитация кылууга аракет кылгандар бийликтин жогорку деңгээлинде өз ишин алып барууда. Аларды табуу үчүн алыс баруу керек эмес. Укук коргоочу журналисттерге тоскоолдуктарды жараткан мыйзамдардын демилгечилеринин тизмесин карап көрөлү. Эң биринчи Надира Нарматова көзгө урунат. Ал Матраимовду ачык эле колдоп келет, Фейсбугунда мактап келет. Нарматованын уулу бажыда иштейт экенин жакында эле билдик. Аны УКМК кызматкерлери коррупцияга шектеп кармашкан. Демилгечилердин арасында Матраимовдун жакыны Нурлан Ражабалиев дагы бар. Биз аны расмий түрдө коррупционер десек болот, анткени соттун чечими бар. Шайлообек Атазов Матраимов менен байланышы бар дагы бир депутат. Ал Матраимовдун кланына тийиштүү Эрем спорт клубунун башкы машыктыруучусу болгон. Ал дагы Матраимовду ачык эле колдоп келет. Булардан тышкары журналисттерге каршы мыйзамдарды демилгелегендердин арасында Райым Миллиондун агасы Искендер Матраимов жана Райым Матраимовдун жубайы Улкан Тургунованын бизнес партнеру Алишер Козуев дагы бар. Журналисттик иликтөөлөр Райым Матраимов жана анын жакындарынын мыйзамсыз иштерин ашкерелешкен. Азыр анын парламенттеги колдоочулары журналисттерге каршы мыйзамдарды демилгелеп отурушат. Бул көрүнүш ачык эле өч алууга окшош жаткан жокпу? Мындан тышкары тизмеде Канат Исаевдин жубайы Жамиля Исаева дагы бар. Жаңы Ак үй салам деген мамлекеттик дирекциянын мурунку жетекчиси Марат Турсунбековдун жубайы Лейла Лурова дагы бар.
Баса Медиа Хабтын иликтөөсүнөн кийин Турсунбеков бул кызматтан кеткен. Элдин негизги көйгөйлөрүн чечүүнүн ордуна TikTok, Instagram, Моргенштерн менен күрөшүп отургандар дагы бар. Биз дагы бир кызыкты байкай алдык. НКО мыйзамынын башкы демилгечиси Надира Нарматова НПОлор Кыргызстанга батыштын идеологиясын алып келип, коомду бузуп жатканы тууралуу айтат. Ошол эле учурда бул мыйзамды демилгелеп жаткандардын арасында депутат Жусупбек Коргонбай уулу дагы бар. Ал Facebook'unda bir туруп АКШ жакында чачырап жок болот деген постторду жарыялайт. Муну менен чогуу Америкага барганы тууралуу видеосун тартып мактанат экен. Жада калса көрүүчүлөрүнө мындай сапарды Кудай силерге дагы насип этсин деп каалайт. Assalamu alaikum, кандайсыңар? Соктор жакшыбы? Мен жакшы, Кудайга шүгүр. Бродвейби, Таймс Скверде кыдырып жүрөбүз. Америка. Бары жакшы, Кудайга шүгүр. Барыңарга салам. Силерге да насип кылсын барыңар. Демилгечилердин арасында депутат Медербек Саккараев дагы бар. Ал бул тизмеге кантип кирип калганы белгисиз. Анткени жакында эле Вести KG сайтына берген маегинде мен мыйзамды дагы эле изилдеп жатам деп жооп берген. Муну менен Саккараевдин Америкада жашаган тууганын таптык. Башка тууганы Америка Борбор Азия университетинде окуган экен. Эми көп эле кыргызстандыктар Америкага, Европага барсам, балдарымды, неберелеримди ошол жерден окутсам деп кыялданышат. Алардын ичинде чиновник, депутаттар дагы. Жакында эле 30тан ашык депутат үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу Америкага барары белгилүү болгон. Алар NDI уюмунун чакыруусу менен барганы жатышат. Башкача айтканда, батыштын НКОсу чакырып жатат. Депутаттардан Америкага барбагыла, ал жерден бузулуп келесиңер деген сөздү уккан жокпуз. Тескерисинче, баары жанталашып, визага керектүү документтерди берип жатканы тууралуу маалыматты угуп жатабыз. Өзүңөр көргөндөй, чектөөлөрдү киргизген мыйзамдарды демилгелеп, алдыга сүрөп жаткандардын арасында мамлекеттен миллиондогон акчаларды уурдаган журналисттик иликтөөлөрдүн каармандарынын жакындары бар. Башкалары батышты НПОлорду жыйындарда жамандап, бирок парда артында Америка, Европага барганы менен сыймыктангандар дагы бар. Ал тапта бул мыйзамдын кабыл алынышы журналисттерге, укук коргоочуларга көптөгөн тоскоолдуктарды жаратат деп эксперттер эскертип, коңгуроо кагып жатышат. Мыйзамдар кабыл алынып калса, журналисттердин ишине олуттуу тоскоолдуктар жаралат. Ошондо чиновник жериңизди тартып алса, банктар олчойгон пайыздар менен сизди карызга батырса, укук коргоо органдары иштебей жатса, сизге ким жардам берет? Ким окуяларды чагылдырып, коомду маалымдайт? Мындан көптөгөн кылмыштар, уурулук фактылары билинбей калышы мүмкүн. Бул тууралуу сиздин пикириңиз кандай? Комментарий жазыңыз, сөзсүз лайк коюңуз, видеону социалдык тармактарда бөлүшүңүз. Көрүшкөнчө.